Чүйдө мушташып кармалган кытайлыктар 2 айга камалды. Чүй облусунун Аламөдүн районуна караштуу Константиновка айылында жол талашып мушташып кармалган чет элдик жарандар 2 айга камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынан билдирди. Свердлов райондук сотунун чечими менен 16 Кытай жараны 2026 жылдын 15 январына чейин абакта калтырылды. Эскерте кетсек, 15 ноябрда чүйдө мушташ катталып, 44 чет элдик жаран тергөөгө жеткирилип, 16сы убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Анда 2005 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну жаракат алды. Облустук милиция мушташтын негизги себеби аталган айылдагы карьерден кум жана шагыл ташып бара жаткан 2 компаниянын айдоочуларынын ортосунда жолду бөлүшө албай чыр-чыкканы менен байланыштырып маалымат берди. Бул факты бий баштык боюнча кылмыш иши козголду. Булак супер кейжи. Айдоочулардын эсине айып пулду өз убагында төлөгөндөр 70% арзандатып алышат. Жол эрежесин бузган үчүн айып пулдары бар жарандар карызды өз убагында төлөшсө 70% арзандатып алышат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, айып пул салынган күндөн тартып 1 айдын ичинде төлөгөн айдоочуларга 70% арзандатуу каралган. Башкы башкармалык бул мүмкүнчүлүктү колдонуу айдоочулар үчүн каражатты үнөмдөгө көмөк болорун белгилейт. Ошондой эле жол эрежелерин так сактап, мыйзам бузбоого чакырат. Айдоочулар өздөрүнүн айып пулдарын төлөө мобилдик тиркемеси аркылуу да текшерип, онлайн түрдө төлөй алышат. Эгерде унаанын же жарандын атына катталган төлөнбөгөн айып пулдардын суммасы 3000 сомдон ашкан учурда, унаа айып короо жайына токтотулат деп билдирди башкармалык. УКМК баш аламандыкка чакырган фейк аккаунттун администраторун кармады. УКМК социалдык тармактарда электр энергиясы жана мигранттар боюнча жалган маалыматтарды таратып, коомчулукту адаштырган анонимдүү аккаунттарды аныктоо боюнча иш жүргүздү. Натыйжада Instagram жана Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Фриц тармактарында Predator 4407 аттуу аккаунтту жүргүзгөн 1979 жылы туулган жаран кармалды. Ал өлкө сыртындагы деструктивдүү күчтөр менен байланышта болуп, алардын тапшырмасы менен элди массалык баш аламандыкка жана бийликтүү күч менен басып алууга чакырган постторду жайгаштырып келген. Ошондой эле ал 20дан ашык фейк аккаунт түзүп, коомчулук арасында наразычылык жаратыш үчүн жаңылыктардын астына атайын чагымчылдык комментарийлерди калтырганы аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, ал тергөө абагына камакка алынды. Булак супер кейжи. Жаңы шаар салат элек. Мэрия Сулайман тоонун буфердик зонасын кыскартат. Сулайман тоону айланта 5 чакырымдык буфердик зона түзүү маселеси каралып жатканын мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда, учурда бул маселе боюнча өкмөттүк комиссия түзүлүп, алар жеринде иштеп жатышат. Аталган комиссияга ЮНЕСКОнун өкүлдөрү кошулары да айтылды. Муниципалитеттин планына ылайык тарыхый жайдын айланасы иретке келтирилип, ал жердеги көрүстөндү рекультивациялоо каралууда. Ошондой эле тоону айланта жол салып, ага туристтер үчүн электромобилдерди жүргүзүү планы бар. Буфердик зонанын чектөөсүнөн эч нерсе кыла албайбыз. Ош өнүгүшү керек да, тоонун өзүнө тийишпейбиз. Бирок этек жагын бошотуп алсак, жаңы шаар салат элек. Сонун кылып тазалап, газон, гүл эгип, жол салып коет элек. Тамчылатып сугара турган кылбасак, дайыма кургаган чөп өрттөнө берет деген Токторбаев. Бул үчүн аталган жайды мэриянын көзөмөлүнө өткөрүүнүн зарылдыгы айтылды. Маданият министрлигинин карамагындагы комплекс ЮНЕСКОнун тизмесинде. Сулайман тоонун буфердик аймагы бул ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген объектини коргоо үчүн анын айланасында атайын белгиленген коопсуздук зонасы. Максаты тоонун тарыхый, маданий жана табигый баалуулуктарын бузуп талкалоого, мыйзамсыз курулуштарга, ашыкча коммерциялык ишмердүүлүккө жол бербөө. Булак Спутник кейжи.
Садыр Жапаров Хабибулла Абдукадыр салып жаткан мечит элге белек болорун айтты. Өлкө башы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр тарабынан курулуп жаткан мечит мейманкана тууралуу кеп кылды. Бул жөн эле мечит эмес, анын медресеси да болот. Балдар ошол жерде жатып, тарбия алып, диний билимди системалуу негизде үйрөнүшөт. Артыкчылыгы эмнеди десеңиздер, айта кетейин. Бүгүн ислам дининин ар кандай агымдары көбөйгөн учур. 10-15 агым болуп кеткен. Арасында деструктивдүүсү дагы бар. Бир эле кыргыз сеники туура эмес, жок сеники эмес, меники туура деп талашып тартышып келишет. Ошунун баарын тартипке келтирип, иретке салабыз деди президент. Мамлекет башчы диний жаатта билим алууну көздөгөн 18 жашка чейинки балдар өлкөдө окутууларын, анткени чет өлкөлөрдө диний билим алгандардын айрымдары туура эмес багыттарга түшүп кетип жатышканын белгиледи. Ишкер Абдукадыр Хабибулла мейманкананы өзүнчө бизнес катары иштетет. Ал эми мечит элге белек, инвесторларды мындай тигиндей деп бөлбөй, тескерисинче иш жүргүзүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Ал кааласа бир гана мейманкана куруп, бизнесин өнүктүрүп жүрө бермек. Бирок бир нече миң адам бата турган мечитти медресеси, жатаканасы менен белек кылып жатканы, бул анын өз ыктыяры жана элге жасаган жакшылыгы, эч кандай жеке кызыкчылыгы жок. Мечитти куруп бүтүп, кыргыз тарапка толук өткөрүп берет. Кийин объектине карап турууга да жардам берип турам деп сөз берген деп жыйынтыктады сөзүн Жапаров. Беле кетсек, 2023 жылы 10 мартта Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Борбордук бөлүгүндө 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, соода жана турак жай аянттарын камтыган көп тармактуу Заманбап комплекстин жана Орто Сай айылында Заманбап ыйман борбору мечитинин курулушуна капсула салган. Анда да өлкө башы кабарга маек берип, Хабибулла Абдукадыр мечитти бекер салып берерин, курулуш бүтөрү менен муфтияттын балансына өтөрүн билдирген. Булак Супер Кежи.